Мындан ары бандиттик топтор, каракчылар. Все, забираем. Мошенниктер, элдин канын соргондор болбош керек. Казакстанда уюшкан кылмыштуу топ түзүп, мамлекеттик мунай өндүрүүчү түтүктөрдөн өзгөчө ири өлчөмдө мунай заттарды уурдап сатып жүргөн Осмон Жанов Исламбек 11-июль күнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Бишкекте кармалды. Исламбек Осмонжанов 2019-жылы Казакстандын Мангистау облусунун экономикалык кылмыштарга каршы департаменти тарабынан кармалып, ага жана анын уюшкан кылмыштуу тобуна иш козгошкон. Осмонжановдун жанындагы башка кылмышкерлер баары соттун чечими менен кармалып, Исламбек белгисиз себептер менен Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз бузуп киргенге үлгүргөн. Ne üçün banditler bayca şaşkedek dağın, cünükle peşine terimine жүрген adam kedeyce şaşkın. Bunlar anday olmuyor. Biz uşunday adamları жоқ kılmayınca qoğumdun жақшылыққа бармаймыз. Ушундай адамдарды qoğumdun жоқ кылышыбыз керек. Целенаправленно, максаттуу түрдө. Ал 2022-жылы өзүн этникалык кыргызмын деп Казакстанда издөөдө жүргөнүн жашырып, кыргыз жарандыгын алган. Осмонжанов Исламбек бизге өтүп кеткендиги боюнча, Кыргызстанда жүргөндүгү боюнча, ошол боюнча Казакстандын органдары бир нече жолу биздин органдарга запрос кылышыптыр. Ушундай кылмышкерибиз жүрөт, бизге кайра кайтарып бергиле деп. Ошондуктан биздин органдар 3 сентябрь 2020-жылы Уву-Ошской области на территории Кыргызской республики был задержан разыскиваемый Осмонжанов и в последующем водворен в СИЗО ГКМБ КР. ГКМБ СИЗОсуна отуруп тур Осмонжанов 20-жылы. Андан кийин башкы прокуратура 5 апрель 2020-жылы, 21-жылы башкы прокуратура өзүнүн согласиясын бериптир на выдачу Осмонжанова обратно в Республике Казахстан деп турат. Однако, дейт, мына казактар жазат. Однако, определением судебной коллегии по уголовным делам Бишкекского городского суда от 8 июня 2021 года Осмонжанов был освобожден из-под стражи в связи с обращением его компетентные органы с ходатайством о признании его беженцем. То есть беженцем деп туруп, ошол беженец деп туруп основания кылып туруп, муну 2021-жылы Бишкек шаардык соту кое бериптир. Кое берип, андан кийин бул каким-то образом документтерди жасалмалап, бул Кыргызстандын жарандыгын в упрощенном порядке алганда. То есть бул деген президенттин указы менен жарлыгы менен алыптыр. Так, 18 январь 2022-жылы указ номер 9 чыгыптыр. Ошол менен бул Кыргызстандын жарандыгын алып алыптыр. Бирок биздин мыйзамдар боюнча издөөдө жүргөн кылмышкерлер эч качан жарандык берилбеш керек. Значит, биз дагы бул жерде ойлойбуз, баягы эле биздин дагы кызыктар тараптар, госслужбада иштеген, мамлекеттик кызматта иштеген адамдар дагы биякта өз салымын кошту деп. Бул негизи буга берилбеш керек болчу. Президентке эми документ келет, ал эми ар бирөөнү карабайт да. Кыргызстандын паспортун алгандан соң Исламбек Бишкекте Мухаммед аттуу Өзбекстандан келген ишкердин колунда иштеп, ага караштуу эки үйдү кайнатасы Сарымурзаев Кубанычбеке Мухаммеддин сурануусу боюнча убактылуу каттап турушкан. Эми буну үкөм деп ишонип ушунткан да мен да күйөөм да Өзбекстан жараны болгонубуз үчүн Исломдун номиga olib turganmiz. Uy sotib olganda оформление qilib.
Өзбек жараны Мухаммед ушул жылдын башында Ташкент шаарына кетип, ал жактан жардамчысы Исламга анын Бишкектеги 2 үйүн Махмуд аттуу өзүнүн кайнагасына нотариус аркылуу өткөрүп берүүсүн айтат. Себеби Мухаммед Бишкектин тургуну өзүнүн кайнагасы Суванов Махмудтан $700,000 карыз алганын жана жакын арада Бишкекке бара албагандыктан карызын кайнагасы Махмудка кайтарып берүү максатында Стадионная Бира көчөсүндө жайгашкан 2 үйүн карыздын эсебинен $400,000 баалап, Суванов Махмудка берерин айтат. Умаров Сардарбектин атасы Осмонжанов жана Мухаммед деген анын жанында жүргөн кишиге $700,000 АКШ долларын берет. Ошол $700,000 АКШ долларын алып алып, булар бербей жүрүп, анан кийин Мухаммед, ал Өзбекстан жараны болот. Анан Мухаммед айтат бул Сардарбектин атасына: "Ушундай 2 үйүм бар. Ошо карыздын эсебинен ошону берейин силерге. Ошону эсептешели" деп. Анан кийин булар эсептешип, бир үйдү өткөрүшөт. Экинчи үй калат. Осмонжановдун кайнатасынын атында болот. Анткени тигил Өзбекстан жараны болгондуктан өзүн оформить эте албайт да. Бул кайнатасын оформить этип койгон. Erim Toshkentga ishlar bilan ketdi. Undan keyin meni chaqirdi, borsam shu ishim bankrot bo'lib o'xshamay qoldi. Men tog'am aka deydi. Akam oldi hijolat bo'lib qoldim. Borib uylarni akamga narxlab o'tkazib berib tur, qolgan pulni ham qilib berishga harakat qilaman dedi. Осмонжанов Исламбек өзүнүн кыргыз жарандыгы бар. Өзгөндүк кайнатасы Сармурзаев Кубанычбектин атына жаздырган Мухаммеддин 2 үйүн Суванов Махмуддун баласы Умаров Сардордун атына өткөрүп берүүгө макул болуп, бирок убакытты созуп кача баштайт. Сүрөт кылбай шеп, мен сизге айттым го, баягы документ мага эмне бербедиңиз билбейм. Азыр барып ошо полный документтерди алып барып берем. Мынандай документтер колумда бар, короче, мага 2 кысыл китеп берди, өлүп берип болду. Гос регистр буюрса бүттү да. Азыр кайната атында деп туруп азыр налогун төлөп атам азырчы. Ошондо кайнатам атындагы налогдор полный баары төлөндү. Же кандай, мен түшүнбөдүм. Сиз мага эч түшүндүрүп айтпай атасыңыз да. Эртең анан кийин дагы ыйлап баштайсыңыз. Ислам бер, госакты берди. Бербейм эчтекен мен сизге. Uyim bizni nomimizdami, bermayman uyda. Nima qilsangiz qiling dedi. Men borib sizni yozib beraman desam, kelib yozib beravering. Siz meni o'kil otalarim, qarindoshlarim kimligini yaxshi bilasiz. Qirg'izistonga kelsangiz sizni qamataman dedi. Суванов Махмуд Исламбекке чалып, үйлөрдү качан өткөрүп бересиң дегенде, Исламбек Осмонжанов Суванов Махмудтан суранып, мен Казакстандагы апама, бир туугандарыма Бишкектен үй алдым деп койдум эле. Ушул үйдүн бирөөсүн мага эле бериңизчи. Мен Мухаммедке $80,000 бергемин. Дагы $40,000 берсем, ал мага $120,000ге ушул үйдүн бирөөсүн берем дедели деп айтат. Исламбектин айтымында ал кожоюну Мухаммедке үйдүн жарымы үчүн $80,000 бергенин жана калган $40,000 кийинчерээк берерин айтат. Азыр приблизительно канча Мухаммад менен алды бердиң бар? Алдым бердим где-то в районе ошо мынау мен жакты 120,000 бирок до ключа бүтүрүп бере турган болгон да. Мухаммад экечи. До ключа бүтүрүп берген. 80,000дей сени пулуң Мухаммадка өткөн. Мен пулум Мухаммад экеге өткөн. $120,000 ошол жерде до ключа бүтүрүп берем. Азыр до ключ бүтүрүп берсе, дагы 40,000 беришиң керек. Силер договоруңар боюнча. Исламдын бул сөзүнө Суванов Махмуд: "Сен кожоюнун Мухаммедке $80,000 бергениңди далилдей аласыңбы?" деген суроону узатканда, Исламбек: "Ооба, мен блокнотума жазып койгонмун. Азыр жанымда жок. Кийин көрсөтөм" дейт. Азыр приблизительно 80 мен айттым, точно көрсөтмөйм, бирок 80 тегереги да. Если действительно 80 болсо, может онда 90'dur. Может 25,000 дейиши мүмкүндүр. Сен тетиратың карап, мага шундой көтөрүп келсең, мени эсепте бая манаска көрсөттүм да. Ким, качан, саатыга чейин бар. Факт. Кимде кандай мамиле болсо. Сен ошону мага шундай көрсөтүп бер. Могул маалда унча өткөн,
Mu haqdan 20 ming o'tgan, mundan 10 ming o'tgan, общий to'plab kelib 80 ming bo'lgan degan отчет bor-ku. O'shani. Ha ko'rsatib bersang, borib turib подтверждениесini bilamiz. Dalish o'shanda ketaveramiz. Субанов Махмуд Исламбектин айтканына макул болуп, анда бир үйдү балам Умаров Сардордун атына өткөрүп бер деп келишишет. Бул үйдү барып туруп оформить этип берем деп туруп, Умаров Сардорбекти алып чыгып атпайбы нотариуска. Алып чыгып оформить этип берем бул үйдү. Токтоткула там ошо менен жабалы карыздарды деп айтат. Ошондо жаш бала да 23 жашта бала хорошо деп алып, макулдуп алып, госнотариуска кирип, купля-продажаны оформить этишет. Мынакей 10 майда купля-продажаны оформить этип, эшикке чыкканда эле келип туруп, тергөөчү спецназ менен кармап кетишет. И ошентип иш башталган. Хотя ага чейин 3 майда уже тергөө органдарына Умаров Сардарбек уже кайрылган. Ленин Рейбине кайрылган Бишкек шаарынын. Ушундай мен алдап кетти бизди 700 миң долларга. Ушундай чара колдонуп бергиле деп 3-үндө кайрылып атат. Ага Осмонжанов келип, тергөөчүнүн жанында болду. Үйдү оформить этип берем дейт 3 майда. 10 майга чейин иштебейт эч ким. Майрамда. 10 майда нотариуска кирип, купля-продажаны оформить этип бүткөндөн кийин анан кийин тергөөчү кармап атпай. Келишилген шарттар боюнча Субанов Махмуттун баласы Умаров Сардор Исламбек менен үйдү өткөрүп алуу үчүн Бишкектеги жеке нотариуска барышып, ал жерден Стадионная бира дарегинде жайгашкан үйдү Исламбектин кайнатасы Кубанычбек Сарымурзаевден Субанов Махмуттун баласы Умаров Сардорго өткөрүшөт. Документтерди өткөрүп бүтүп, эшикке чыккан соң Умаров Сардорду Бишкек шаардык ички иштер кызматкерлери опузалап, Осмонжанов Исламбектин үйүн өзүнө өткөрүп жаткан деген айып менен кармап кетишет. Сардорбек вымогатель болсо, укук коргоо органдарына кайрылбайт болчу да. Ал укук коргоо органдарына кайрылып атат. 700 миң $60 бергенбиз, бирок бүгүнкү күнгө чейин бербей атат. Чара колдонуп бергиле десе анан кийин Осмонжанов Исламбек онун да ээрчитип баратпай. Болду мен оформить этип берем, болду токтот деп. Анан кийин ошол жерден кармалашпай көрсө, ага чейин эле кайрылып, иш козготуп коюптур да. Мынакей 13 апрелде эле иш козготуп коюптур. Потом ждали. Чисто күтүшкөн бул. Тергөө органдары, мынакей следователь Следственной службы МВД Кыргызской Республики булар вымогательство менен козгоп туруп, мына орусча постановление козгоп туруп, анан күтүшкөн. Качан бул бала барып үйдү вопросын көтөрүп баштайт деп. Анан кийин Сардорбек вымогать этпейт, эчтеке кылбайт. Анан ошо апрелден бери иш жатып берген, күтүп коюп. Андан кийин 3-үндө кайрылып атат Ленинскийге. Анан купля-продажа кылып, анан кийин бүттү. Оппа. Мынакей вымогать этип өзүнө переоформил деп туруп иш козготушпай. Ошентип Осмонжанов Исламбек башынан эле Субанов Махмуттун жана өзүнүн өзбекстандык кожоюну Мухаммеддин мүлктөрүн тартып алууну максат кылып жүргөндүгү белгилүү болот. Оңой акча табуу үчүн Исламбек Осмонжанов Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына барып, Махмут аттуу жаран менин үйүмдү тартып алганы жатат. Мен үйдү Казакстандан апам салган акчага сатып алдым эле деп жалган айтат. Исламбектин сөзүнө ишенген милиция кызматкерлери Умаров Сардорго кылмыш ишин козгоп, аны камакка алышкан. Исламбекти тааныгандар ал Кыргызстанга келгенден бери эле айлыкка иштеп, $400 миң үй алмак турсун, кийим алганы дагы акчасы жок жүргөнүн айтышат. Акчасы бардай көрүнгөн киши эмес эле да. Машинасы деле жок эле. Кийин ошол Мухаммедке алып берген. Мухаммедке алып берген машинаны эле минип жүрүп, ошо айткан ишти кылып эле жүргөн адам болгон да. Жөн эле жүрөт эле да, акчасы да жок. Аялына больницасыга да акча бербей. Мен усталар менен сүйлөшкөн болсоңуз ham айтат да, усталарды биздан сигаретке берип кой, таксиге берип кой деп ушинтип жүрөт дейт эле да.
Ал жерден жалган жалаага кабылган Субанов Махмуд жана анын баласы Умаров Сардору акыйкаттык издеп президент Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышкан. 10 май 2023 жылдан бери биз ушул киши розыскада жүрөт, издөдө. Мамлекеттин ортосунда межгосударственный розыскада жүрөт десек дагы тергөөчүлөр ушул главный следственный управленияда МВДде тергөөчүлөр и руководствосы биздин сөздөрүбүздү укпай коюшту. Умаров Сардор акыйкаттык издеп, милицияга жана башкы прокуратурага кайрылып, алардан эч кандай жылыш болгон эмес. Прокуратура менен Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Ислам Осмонжановдун уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү жана эл аралык издөөдө жүргөнүнө карабай, анын айтканын кылып, ага жардам көрсөтүп турушкан. Мындай бандиттерди колдоп, коштоп, ал менен жакшы мамиледе болуп, Умаров Сардордун үнүн укпай койгон кызматкерлер бүткүл күч органдарын уят кылганы көрүнүп турат. Кайдыгер мамиле кылышып, бүгүнкү күнгө чейин камашпай, биз айткан дооматтарды эске албай, биз бүт фактылар берсек да эч кыймылдабай коюшту да. Андан тышкары биз бул кылмыш ишти дагы Умаров Сардорбектин үстүнөн козголгон кылмыш ишти кыскартууну да талап кылганбыз, сураганбыз. Бирок тилекке каршы аларды да укпай, жөн эле мындай кайдыгер мамиле болуп эле келе жатты бул ишчи. Ушундай кайдыгерлик мамиле болгондуктан тергөө тараптан биз аргасынан президенттин атына 5 июль жазып атабыз. 2023 жылы 5 июльда жазып атабыз мынакей. Биздин кайрылуубуздун себеби ушундай болду. Меж государственный розыскта жүргөн адамга указыңыз менен гражданство берилип калыптыр, жарандык деп мынакей 5-inde кайрылдык элек. Мына көчөгүн 10-unda укук коргоо органдары тарабынан, то есть УКМК кызматкерлеринин артынан мынакей кармалып отурат. Кайрылуудан кийин Исламжандын кылмыштары тууралуу иликтөө иштери жүрүп, Казакстанда анын эл аралык издөөдө жүргөндүгү жана ал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экендиги далилденген соң, Исламбек Осмонжанов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан 11 июль күнү кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. На территории города Бишкек задержан объявленный в межгосударственный розыск член ОПГ 1988 года рождения, уроженец города Актау Мангистауской области Казахстана, который занимался рейдерским захватом и вымогательством у предпринимателей денежных средств в особо крупном размере. Задержанный водворен в ВВС СИЗО ГКНБ. Мындан улам Кыргызстанда Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке кайрылмайынча акыйкаттык орнобой калганбы деген ойго келесиң. Эмне үчүн прокуратура жана милиция кызматкерлери президент Садыр Жапаров жана УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдей болуп бейтарап эч кандай кызыкчылыкты ойлобой эле чече албайт? Же башкы прокуратура менен Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Осмонжанов менен дос болуп, ал менен чогуу Субанов Махмуддун мүлкүн тартып алууну көздөшкөнбү? Андай болсо, милициянын бандиттер менен шылуундардан эмне айырмасы бар? Чыныгы кылмыштуулук менен күрөшкөн күч органдарынын атын булгаган коррупционер жана бандиттер менен дос болуп жүргөн жетекчилерге да чара көрүнүшү зарыл деп эсептейбиз. Ушундай жетекчилер жаркын келечек курабыз деп умтулуп жаткан президентибиз Садыр Жапаровдун атына көө жаап, элге жаман көрсөтүп жатканы көрүнүп турат. Башкы прокуратура бизге буга чейин жооп берип атат. Баары мыйзам чегинде каралып атат деп жооп берип койду. Ошондуктан биз мынакей президенттин атына кайрылганын себеби буга чейин мынакей башкы прокуратурада эч кандай кыймыл аракеттер кылбай койду. Кыскартылыш керек. Бүттү. Анан Осмонжанов өзүнүн тиешелүү жазасын алыш керек. Эмне үчүн мурун бошонуп кеткен, анын баарын тергөө органдары тергеш керек. Кантип жарандык алганын, ошонун баары көтөрүлүш керек. Жарандыгынын кайра жокко чыгарыш керек.
ал деген жала жаап тергөө органдарына кайрылган үчүн дагы биз ойлойбуз эми ал жоопкерчиликке тартылат го деп биз терең ишеничтебиз. Ошон үчүн биз дагы кайрылып кетет элек ушу урматтуу президентибизге ушул ишти контролго алып, анткени деген буга чейин соттор кое берийген, азыр дагы муну кое берийсе дагы кайра эле кошуна республикабыз кайра эле айтат да, кылмышкерлерди эмне эле жаап жашырып атасыңар депчи. Муну мурун эле берип койсо болду, эч кандай бизде дагы менин жактоомдо жүргөн Умаровдун дагы эч кандай камакта да отурмак эмес. Азыр үй камагында жүрөт бала, жаш бала. Учурда Исламбек Осмонжановдун мындан башка кылмыштарын иликтөө иштери дагы жүрүп жатат. Президентибиз Садыр Жапаров жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлү менен бул иш акыйкаттык менен тергелип жатканына Субанов Махмуд ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстанда мыйзам жана тартип орногонуна кубанып турганын дагы билдирди. Акыйкат башчыларыбыз Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев Кыргызстанда таза коом куруп, өлкөнүн өнүп өсүшүнө толук ишенем, деди Махмуд Субанов.